Халкка кызмат көрсөтүүчү бул жай Базаркоргон районундагы 1-май айылында ачылды. Мында дарыкана, ашкана, касапкана жана ар кыл буюмдар сатылган дүкөн бир жерде жайгашкан. Мындай комплекстин ачылышы менен мына ушул эле айылдын 15 тургуну жумуш менен камсыз болду. Мамлекетибизге салык жагынан жардам болот. Ушул жердеги тургундар жумуш менен камсыз болуп иштеп калышты. Ушул да жакшы болду. Ушундай эле ишканаларда мына жолдун аркы бетинде турат. Экөө жакында да бирөөнү курайын деген пландарыбыз бар. Ушулар дагы бүт элди жумуш менен камсыз кылуу негизги максатыбыз. Ушул 3-4 объектиден азыр аяк бияк бир 40-50 адам жумуш менен камсыз болуп калды. Ушу президенттин жүргүзгөн саясатына төп келет деп ойлойм мен. Мына ушул жумуш менен камсыз болгондордун бири Жыпаргүл Кубанычбек кызы. Ал азыр мында ачылган дарыканада иштеп баштады. Өзү медицина тармагында билим алган. Бул жерде бир эле дары сатпай, аймактагы кайрылган бейтаптарга ийне да саят. Башка жакта жумуш издебей өзүнүн айылындагы түзүлгөн шартка ыраазы. Бизде аптека ачылгандан баштап 2 киши иштейбиз. Бул жерде 2 смен болуп, анын кечинде бири же иштейт. Бул жерде процедурный да бар. Өзүбүз дары сатып, өзүбүз сайып беребиз. Өзүбүз да прилагать этип эме анализ коюп беребиз эмелерге. Легкий дарылар эме ооруларга. Жумуш көп болсо жакшы, көбүнчө азыр бизде жумушу жок. Чет жактарга кетип иштеп атышат. Көп иштеп, өзүнүн спеси менен иштебей калып кетишет. Ошо көбүрөөк нерселер ачылган жакшы болот да бизге деле. Азыр өлкө башчы калкты жумуш менен камсыздоо, ишкерликти колдоо, ага катары эле аларга шарт түзүү жагын колго алууда жергиликтүү жана мамлекеттик органдарга бир топ тапшырмаларды койду. Буга утурлай аймактарда бул жагдайды эске алынып жатат дейт жергиликтүүлөр. Чакан жана кичи баягы швейный сектор, мондай комплекслүүлөр соода түйүндөр ачылып, иштерди камсыздап атабыз. Ошол эле маалда аларга шарт түзүү максатында бүтүрүүчү документтерине өкмөт тараптан колдон келишинче жардамдарды берип, жеңилдетүү тараптарын да карап, баягы жеңилдиктерди көрсөтүп атабыз. Колдоо иретинде ошону биз дагы ишке ашырып атабыз. Тоолуу жана алыскы аймактарда мындай калкка кызмат көрсөтүү жайларынын ачылышы жакшы көрүнүш деген жергиликтүүлөр акыркы учурларда айрым керектөөлөрү өз айылдарынан эле бүтүрүүгө шарт түзүлүп жатканын белгилешет. Жаңылай Болотбекова, Манас Назаров, Базаркоргон району.